Assalamu алейкум, кыргыз калкым, журт атасы Садыр Нуркожоевич. Биздин райондун маселеси туракчай маселеси болуп жатат азырчы. Чолпон атага канча жылдан бери алынбай жүргөн 34 гектар жерди сиздин жардамыңыз менен алыптыр. Ал жерге азыр үйлөр салынып атат. Бирок ушул эле маселе биздин айылдын бардык жеринде бар. Анан участок бөлгөнгө жер жок да. Жер бар, бирок ал жерлер 49 жылда арендада. Ал жерлерди Нурлан байке, ушул 49 жыл деген законду отменить этсеңер жакшы болот эле. Анткени бизде азыр 30 жаштагы эмебиз жарандарыбыз ал 49 жылдын арендасы бүткөнчө 60ка чыкканда да ошол жигиттерчи. Ушундай бир маселе болот да, сураныч Нурлан байке. Анан эми ал үчүн ал кезде мурунку бийликтин убагында мыйзам сакталган эмес, ал үчүн эч кимди соттобой эле койгула. Ушун законду отменить этип койгула, болду, ошо менен маселе бүтөт да. Элдерге таратып берип салабыз. Экинчи маселе, гендердик теңчилик, цивилизацияда өлкөбүзгө 30 жыл мурун кирип келген башка өлкөнүн идеологиясы жаштарыбызды үй бүлө куруу жоопкерчилигинен алыстатып, үй бүлө курса ажыраштырууга аракет кылат, ажырашпаганын аз балалуу болууга үгүттөп, жүрөгү таза алтындай болгон балдарыбызды өзүбүзгө каршы тукуруп, баш ийбес кылып жатат. Мунун натыйжасында эркек, аял, балдар өз орду менен болбой, ар ким өз укугун талап кылып, милдеттерин унутуп баратат. Элибиздин саны да өспөй жатат. Кыргыз элим менен ой бирдей журт башчылар көйгөйгө эртерээк көңүл буралы кеч болуп кала электе. Урматтуу журт атасы Садыр Нуркожоевич азыр эле айтты го, көп бала төрөгөн энелерге акча беребиз деп. Келгиле жапа тырмак колдойлу, башка өлкөлөр биздин үй бүлөлөрдүн ынтымагын, балдарына мээримин төккөнүн көрүп, алар бизден үлгү алгандай кылалы. Кемчилик кетсе кечирим сурайм. Садыр Нуркожоевич, ушул маселе боюнча жардам керек болсо мен даярмын да сизге. Мен өзгөчө кабыл алып коюңузчу, эми бул жалпы кыргыз элинин маселеси болуп жатат. Туура түшүнсөңүздөр. Көңүл бурганыңарга рахмат. Рахмат.